Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио кармандар, эфирде башат программабыз. Ал эми бүгүнкү биздин көтөрүп жаткан темабыз жасалма интеллект кооптуубу деп аталат. Азыр техника өнүккөн заман, техниканын гүлдөп өсүшү ааламдашуу коркунучун дагы басып өтүп, биз жанагы фантастикалык чыгармаларда окуп аткандай, келечекте адам менен техниканын же болбосо адам менен роботтун кирешине алып келүү коркунучу жаралбайбы деген дагы кооптонуу бар. Ал эми чоң державалар темирге жан киргизип акыл салуу жагынан атаандашып бири-бири менен жарышып жаткан учуру. Дүйнө ушундай өнүгүп жатканда биздин коом, биздин кыргыз эли жасалма интеллектти кайсы деңгээлде түшүнүп, кайсы деңгээлде пайдаланып жатат. Деги эле бул жасалма интеллект өзү эмне? Ал пайдалуубу же кооптуубу? Пайдалуу болсо эмнеси менен пайдалуу дагы, кооптуу болсо кайсынысы кооптуу? Биз бүгүнкү эфирибизде мына ушул багытта сөз кылалы деп отурабыз. Ал эми студиябыздын меймандары Биздин Мурас коомдук фондунун директору Чоробек Саадамбеков жана жасалма интеллект боюнча адис Мурат Жумашев. Мурат мырза, Чоробек мырза, биздин студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу радио кармандар, теле көрүүчүлөр, эгер сиздерде ушу жасалма интеллект боюнча кызыктырган, тынчсыздандырган, кооптондурган суроолор болсо, бизге байланышка чыгып, адистерден жооп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн 39 25 50 жана 39 24 14 телефондорубуз иштеп жатат. Бизге байланышка чыгып суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Биз болсо маегибизди баштай берели. Мен алгачкы суроомду ошо эң жөнөкөйдөн баштагым келип атат. Жасалма интеллект деген эмне өзү? Бул кандай түшүндүрүп бересиз? Жалпылап айтканда, бул алгоритмдердин жардамы менен тексттерди кандайдыр бир маалымат алып, маалымат топтомун алып, анан машыктырылып, ошол алгоритмдер аркылуу өткөрүлүп, анан сакталып турган бир программа деп айталы. Ал статистиканын негизинде иштейт боюнча. Анан түрлөрү бар да. Эң жөнөкөй биз жанагы автокомплект, телефонду жазып атсак, кийинки сөздөр бере берет го. Ал деле жасалма интеллект. Анан YouTube'да бизде мону көрбөйсүңбү, же TikTok'та тигини муну деп сунуштагандар, ал дагы жасалма интеллект. Баарына негизи жалпылап айтканда ушу жасалма интеллект айтып коебуз. Же болбосо жана машина айдап баратканда, таксисттер көп пайдаланат го, жанагы жолду даректи көрсөтүү, адрес. Даректи көрсөтүү жагы ал жөн эле мындай болсо тигиндей деп жазылган, кол менен жазылган программа болушу мүмкүн. Жана оңго бурул, солго бурул. Оңго бурул, солго бурул деген бул жасалма интеллект эмес. Ага кирбейби? Жок. Ошол учурда жана сиздин маршрутуңузду эсептеп бергени, ал жерде деле алгоритмдер колдонулушу мүмкүн да. Эми андан арды барабыз го, азыр машиналар өздөрү колдонуп атпайбы? Эми биз жанагы таксини айтпасак, азыр машиналар жана лидар деп өздөрүнүн сканерлерин коюп, ошо менен жолдо болгон абалды көзөмөлдөп, анан ошонун негизинде чечимдерди кабыл алып, азыр эми киши жок машина айдаган доорго тартабыз да. Жасалма интеллект дегенде бул жалпысынан жасалма деген сөз өзү эмне үчүн колдонулуп атат? Бизде жандуу жандыктар дейли, жалпысынан эле тирүү жандардын интеллектиси бар. Кишиники бар, дельфиндердики бар, там керек болсо козу карындардыкы да бар экен да, өздөрүнүн интеллекттери, кумурскалардыкы дегендейчи. Анан ошол биздин интеллект кандай иштейт, ошол чечим кабыл алганда, ой жүгүрткөндө кандай иштейт деп изилдегенде, ошо биздин жанагы мээбиздин кандай иштешин алып, ошондоги нейрондук түйүндөр, биздин мээбиздин баары нейрон да, ошол нейрондордун кандай иштейт, бири-бирине маалыматты кантип өткөзүп берет, кандай чечим кабыл алат деген нерсени эми азыр бул жасалма интеллект азыр айтып атабыз да, ага чейин көпкө чейин изилденип келди да, ошо нейро желилердин иштеши, кишинин ошо нейрондук түйүндөрү кантип иштейт. Анан ошонун негизинде ошол тирүү жандыктардын интеллектисин кайталаганга, окшош кылганга аракет кылган математикалык машиналардын, ошо компьютердин негизинде иштеген атайын нейрондук желе түзүлүп чыкты да. Анан аны көпкө чейин машыктырып, бизенде азыр биз сөз кылып аткан нерсе бул жана жасалма интеллектке чейин ошондо карама каршы коюлган, эмне үчүн жасалма деп бөлүнүп айтылган, ошол
Ал машиненин интеллекти ал жандуу эмес да. Биз жандуу кишилер эмес, жаныбарлардын дагы, табигаттагы кандайдыр биологиялык системалардын дагы өздөрүнүн интеллектилери бар да. Биз Кыргызстан азыр жасалма интеллекттин кайсы этабындабыз? Кыргызстан деп мүмкүн жалаң эле Кыргызстан жөнүндө айта берсек, биринчи контекст, дүйнөлүк контекстти берели. Дүйнөдө ушул жасалма интеллект модельдерин чыгарган түйүнөн баштап өлчүткөн компаниялар, негизи мамлекеттер өтө деле көп эмес да. Алдыга чыга келгендер ошо Франция алдыга чыга келди, Кытай чыгарды, АКШ, анан Россияда анча-мынча кыймылдар болуп атат. Калгандар жөнүндө мындай көп деле угулбайт да. Анан Евро биримдик өздөрү дагы бир жакында эле аракет кылып, өзүнчө дагы бир модель чыгарышты. Ошо Европа тилдерин кошуп, анан кошумча кылып түрк тилин кошту, анан орус тилин кошту. Башкалар жөнүндө мындай көп деле угулбайт да, асыга деле чыгып кетишкен жок. Баары эле мындай белгилүү алгоритмдерди, технологияларды элдикин карап, ошолорго окшоштуруп, анан кийин жасап атышат да, туура. Же болбосо жанагы чоң компаниялар, мисалы жана айтып кеткендей, ошо Mistral деген француздардыкы бар, Llama деген бул Facebook'туку бар, Метаныкы, Google'дуку Gemma деген бар, анан Qwen деген кытайлардыкы бар. Ошолорду алып, анан үстүнө дагы кондуруп, дагы кошумча машыктырып, мындай кыргызча сүйлөтүп атат, казакча сүйлөтүп атышат. Ошондой түрлүү аракеттер жасап атышат. Бирок айтып кеткендей эле жанагындай чоң модельдери, жана ири тил модельдерин өтө бай компаниялар гана чыгара алат да. Ошол кооптондуруучу маселе болушу мүмкүн да. Бул акчасы барлар эле ошондой модельдерди чыгарат. Калган акчасы жоктор ошол чыгарган нерсени эле колдонуп калып атышат да. Колдонуп дегенде ортодо ошону дагы кошумча үйрөтүп, анан кийин өздөрүнүн максаттары үчүн колдонуп атышат. Кыргызстанда болсо бизде аракет кылган адамдар бар. Алар ошо жасалма интеллект жана модельдерин алып кошумча машыктырып, ошо бир эмес, эки компанияны билем, ошондой машыктыргандар да. Ошол жана чыккан Facebook'тун моделин алып, же болбосо француздардыкын алып, анан ошону үстүнө кыргызча кошуп үйрөткөндөр бар. Демек, биз канчалык кыргызча сөздөрдү көбүрөөк киргизсек, ошончолук биздин кыргызча сүйлөтүүбүз, үйрөтүүбүз көбүрөөк, колдонуу мүмкүнчүлүгүбүз да көбүрөөк болот да. Ооба, канчалык көп кыргызча текст берилсе, канчалык сапаттуу текст берилсе, ошончолук жакшы мындай сүйлөп калышы мүмкүн. Ошондой эле кыргыз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган дагы ошо алгоритмдеринде, ошол жасалма интеллект тил модельдери деп атпайсызбы, ошо тил модельдеринде түрлүү компоненттер бар да. Алардын арасында могу сөздөрдү компьютерге үйрөтүп атканда ар бир сөздү мындай бөлүкчөлөргө бөлүп, анан кийин ошо бөлүктөрдү компьютерлер түшүнсүн деп сандарга айландырган алгоритм бар. Ошол сөздөрдү бөлүү боюнча, мисалы кыргыз тили сыяктуу агглютинативдик тилдер үчүн өзүнчө алгоритмдерди чыгарып аткандар өтө аз да, мен билишимче. Ошону көбүрөөк изилдесе мүмкүн кыргызча тезирээк, жакшыраак үйрөнүп кетет беле, сапаттуураак болот беле. Ал жагына ошо изилдөөчүлөр жетишпей атат да. Чоройбек мырза, мына сиз түзгөн эл сөздүк сайты бар да. Анан болгон сөздүктөрдүн баарын киргизип, ошо сөздүк түзүп, анан китептерди окутуу жагынан дагы абдан чоң иштер жасап атпайсыздарбы? Бунун канчалык ушу жасалма интеллектке пайдасы бар? Эми биз болгон сөздүктүн баарын кошуп бете элекпиз. Калп айтпасам 50 чакты эле сөздүк кошулду. Кыргыз тилинде негизи өткөндө биз эсептегенде 250ден ашык сөздүк бар да, ар түрдүүчү. Ошондуктан биз баарын коштук деп айта албайбыз азыр. Негизи ошо биз кыргыз тилинин сөздүктөрүн бир жеңге бир корго чогултуп, ошонун ичинде болгон котормо, түшүндүрмө, аныктама деген нерселердин баарын оңой ылдам таап бергенге мүмкүнчүлүк түзүп келатабыз 2013 жылдан бери. Негизги биздин сайттын колдонуучулары эми бул студенттер, анан адис котормочулар, күнүгө которгон кишинин баары эле ошо биздин сайтта отурат да, биз алар менен байланыштабыз. Ага чейин биздин KG деген неме түзгөнбүз. Китептердин ачык китепканасын онлайн. Аженде биз ошол 2009 жылдары ошол интернетте
кыргызча китептер жок кести, илимий китептер жок кести. Ошол көп тарых боюнча, тил боюнча, маданият боюнча ушундай алып көп китептерди сканерден өткөзүп чыгарганбыз. Ошол биз кылган эмгектер кийин биз Википедия менен иштедик, кыргыз Википедиясын өнүктүрдүк. Ошенге колдонулду. Биздин ошо сайттарда, эл сөздүктө, биздин кежиде болгон сөздүктөрдү биз ошо кыргыз Википедиясын өнүктүрүү үчүн колдондук. Эл сөздүктүн түзүлүп калган себеби деле ошол да. Биз ошо Википедия менен иштеп атканда биз жөн эле кошкон жокпуз да, улам бир нерсени которуп, кошумчалап, мындай жаңыртып иштедик. Анан ошондо бизге которууга аябай көп муктаждык болду. Анан улам бир сөздүктү издебей, сөздүктүн баарын бир жерге жыйып коюп, колдонгонго мүмкүнчүлүк түзөлдү. Ошол эл сөздүк сайтын түзгөнбүз да. Ал эми Википедия болсо, мисалы үчүн кандай жардам берет? Жанагы жасалма интеллекттер тил корпустарын издегенде биринчи эле Википедияга кайрылат да. Анан биринчи эле ошол жерден алат. Мисалы үчүн кыргыз тили ошол жасалма интеллектти өнүктүрсө боло турган тилдердин катарында барбы, жокпу деген маселе келгенде ошол кыргыз Википедиясында канча макала бар, өнүккөн эмес деген маселе туруп калат да. Мисалы үчүн мына 2012 эле Мурат биз Алматыда жолугушуп, ошо түрк тилдүү Википедиялардын конференциясын өткөзүп, анан ошол кезде жана Google Translate'ке түрк тилдерин, анын ичинде кыргыз тилин кошуу жөнүндө бизди кыргыз тили боюнча тияктан Казакстан, Бурятиядан, тияктан түрк тилдүү элдердин баары чогулганбыз да. Ошондо биз Google менен баягы түз конференция кылып сураганда, алардын негизги жооптордун бири ушул болгон да, Википедияңарды өнүктүргүлө дегенчи. Ошол бизге керек деп, анан биз аякадан салым коштук. Ошол негизи мындай жалпылап айтсак, чоң эле тексттерди, аябай чоң китептерди ошо сканерден өткөзүп текстке айлантып көп коштук. Ал жагынан алып караганда, ошо жасалма интеллект мындай болочоктуу деп караган тилдердин арасында кыргыз тилинин болуп калышына деле биздин салымыбыз бар деген ойдомун да. Демек, компьютердин мээсине кыргызча сөздөрдү, макала, китеп, айтор кыргызча сөздөрдү канчалык көп киргизсек, ошончолук иштөө жөндөмдүүлүгү артыла берет экен да. Бул жерден тактап кетсек, компьютердин мээси дегенде эгерде өзүбүздүн компьютерибизге салып койсок эле баары болуп кетпейт да туура. Муну интернетке жайышыбыз керек. Жалпыга жеткиликтүү болушубуз керек. Ошо Википедия деген бул мындай ишендүү булак болуп атат да, ошол эле Facebook үчүн, ошол эле Google үчүн. Калган башка сайттарды алар мындай коптонушу мүмкүн. Мен буларды колдонуп кетсем, анан кийин алар мени сотко берсе деп, ошон үчүн колдонбой да коюшу мүмкүн. Ошондуктан жана ачык булак ошол тексттер керек экен да, ошол маанилүү экен. Анан бул жерде кошумчалап кетейин, Чоройбек байкен. Бу жерде мындай болгон да, мен улам изилдөөлөрдү окуп турам да, ошондо бир аябай күчтүү, таасирдүү бир изилдөө болгон. Ошол бир модель, кыргыз тили кошулган бир модель чыккан. Анан ошол изилдөө докладдап коюптмуз. Ошонусун окусам, бу жерде Википедиядан кайсы 100 тил кирсе, Википедияга кайсы 100 тил кирсе ошону алалы деп туруп, ошондой чечим чыгарыптыр да. Анын арасында ошондо кыргыз тили ошол убакта мен караганда бир 50-орунда ошондой болчу да. 50 мүмкүн 70-орунда болчу. Ошентип кыргыз тили илинип кетти да. Эгерде Чоройбек байкен ошо кошумчалап ошол Википедияны жазган адамдар аны аракет кылып жана Википедияны кыргызча өркүндөтпөсө, анда жасалма интеллектке тилибиз илинбей деле калмак да. Азыр ар жак бир жагы ошо болжол менен 100 тил илинип келатат. Бардык ошо жасалма интеллект жана тил модельдерине. Бирок кыргызча тексттер өтө аз болгон үчүн сапаты өтө начар болуп калат да. Ошондуктан Википедияны дагы мындан дагы өркүндөтүп, мындан дагы күчтүүрөөк, көбүрөөк маалымат кошушубуз керек да. Эми ушу жасалма интеллекттин ыңгайлуулугу жана кооптуулугу жөнүндө сүйлөшсөк да. Биз баягы жасалма интеллектти көп биле бербей, көп колдоно бербегенибизден бул кооптуу, мунун кереги жок деген ар түрдүү уламыштар да чыгып кетип атат да. Мисалы биз деги эле техниканы көп анча көңүл бурбай жүрдүк эле. Могу 19-жылдагы, 20-жылдагы пандемиядан кийин биз техниканы үйрөнүшүбүз керектигин, техника бизге зарылдыгын абдан жакшы түшүнүп билип калдык окшойт.
Ушул жасалма интеллектти колдонуунун ыңгайлуулугу кайсы, кооптуулугу кайсы? Биринчи ыңгайлуулугу жөнүндө айтсак. Ыңгайлуулук жагын айтып турган болсок, мен мисалы код жазганда жасалма интеллекти жок, жазбай деле калдым да. Мен өзүнчө отуруп алып эле бир 3 күн, мүмкүн 5 күн кыйналып жүрчүмүн да бир маселени жазыш үчүн, мындай бир код жазып коюш үчүн. Азыр болсо шашпай бир убакыт коротом, бир мончалык текст жазып берем, түшүндүрүпчү, контекстин айтам. Биз моундай маселе чечейин деп атам эле. Азыр мен моундай код жазып койдум. Анан мындай ката чыгып атат, анан моундай кылат элем деп максаттардын баарын жазып берсем, ал болсо мага ойдой эле берип коет да. Албетте анча-мынча каталар кетет. Ал жерлеринен тажрыйбалуу программист аны тез эле көрүп коет да, оңдоп коет. Ал жагына көңүл бурбайбыз да. 100% туура иштеген программа чыгарып бербейт, бирок жазып берип коет да. Анан иштин баарын ошондо билбейм, бир 100 эсе ылдамдатты окшойт деп айтсам болот да. Азыр мен мурун аябай программист болуп иштеп жүргөн могу чекем тырышып эле жүрчүмүн, мынтип элечи, кантем эле. Азыр антип эч ойлонбой калдым. Бул маселе жазып коебуз деп. Бул адамдын ойлонуу жөндөмдүүлүгүн жоготот деген кооптуулукка алып келбейби? Менин оюмча тескерисинче менин жөндөмдүүлүгүмдү көбөйттү, арттырды да. Мен мурун андай кичине эле өзүм адистигим боюнча мынчалык эле жагын жазып атсам, азыр болсо башка адистиктерге да баратам да. Дагы кандай ыңгайлуулуктар бар? Эң негизгиси жасалма интеллекттин азыр баарыбыз эле таанышып аткан мүмкүнчүлүгү, бул ыңгайлуулугу, ылдамдыгы. Мисалы үчүн мен деле өткөндө бир маселени изилдеп калып, мен мурун өз алдымча, мисалы үчүн Google'га отуруп алып, мындай терип, анан тигини издеп, муну карап отурчу бир 5 күн коротчу ишти бир 2 саатта кылып алдым да. Анан ошол эле биз баарыбыз колдонуп жүргөн интернет издөө, интернетте маалымат издөө, 100 эсе болбосо да бир 10-20 эсе жөн эле ылдамдады да. Анан маалымат алуу мүмкүнчүлүгүңүз аябай кеңейди. Аябай эле кеңейди да. Мурат айткандай, мисалы үчүн мен мурун мындай эле нерсени билсем, ал ошченге коштуруп дагы мындай нерсени берет, анан аларды окугуча мындайча айтканда, өзүңдүн дүйнө таанымың кичине кеңейе түшкөн, сезгендей болуп каласың да. Ал жагынан алып караганда ошол жанагы биз көрүп аткан берки биз жасалма интеллект менен баарлашып аткан ортодо чат-бот бар, бул чат деген ошол сүйлөшүү деген сөз да. Ошо сизди жасалма интеллект менен сүйлөштүрүп аткан ортодогу программа да. Анан ошол жерде кыргызча негизи мүмкүнчүлүк алышыбыз керек деп ойлойм да. Анткени биз окей, шаардагылар там бирибиз англисче билет экенбиз, бирибиз орусча билет экенбиз. Анан биз колдонуп кете берсек, бирок кыргыз тилин эле билгендер ошол чат-бот аркылуу жасалма интеллект менен сүйлөшүп, биз жеткен алып аткан маалыматка алар жете албай калса, ошонусу кыйын болот да. Ошондуктан жанагы мисалы үчүн OpenAI-да жанагы ChatGPT-нын негиздөөчүсү компаниясынын тилдеринин ошол сүйлөгөн кепти, сүйлөгөн сөздү түшүнгөн тилдердин арасында мисалы үчүн казак тили бар, кыргыз тили жок. Мен баягы акыркы жолу сүйлөшкөндө, мисалы үчүн анын акы төлөгөн версиясында үн менен сүйлөшкөндө кичине жакшы чыкты. Бирок акы түгөнгөн версиясы түгөнүп, жөнөкөй версияга өткөндө мындай сүйлөсөң, менин сөзүмдү ал казакчага эле которуп атат да. Мен кыргызча сүйлөсөм, ал өзү казакча которуп түшүнүп, кайра баягы текстти карасаң казакча берет да. Ошондуктан жана сиз айткандай биз тексттерди эле эмес, ал үчүн биз үндөрдү да, жазылган үндөрдү да беришибиз керек, ошого үйрөтүшүбүз керек. Анан билбейм, алардын талабы канчалык, мисалы үчүн кыргыз тилин аякка кошуп коюш үчүн канча 100 000 саат керекпи, 10 000 саат керекпи, кандай немелер керек болот? Бул ошо жагын ойлонушубуз керек дейм да. Булар өздөрү жанагындай бир нече тилдерди кошуп машыктырып койгон үчүн, бул тилдер арасында билим алмашуу деген бир эффект бар экен да. Бир нече тилди кошуп үйрөтүп койсо эле, бул кыргыз тилин кошкондо азыраак маалымат кошуп койгондо деле үйрөнүп кетет экен. Ошондо кыргыз тилинде мүмкүн 1000 саат эмес, мүмкүн 100 саат кошуп койсок эле, ошол жетиштүү да болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн ошол ChatGPT-ничи азыркы окуучулар колдонуп атышат да. Керек болсо мен ошо балдардын, жаш балдардын арасында ушундай да сөздөрдү угуп калдым. Биз ChatGPT-сиз кантип жашайбыз дегендейчи.
Анан алар мисалы бардыгын эле ChatGPT'ден үйрөнүп алып, эме даяр нерсени алып алып, билим деңгээлибиз кандай болуп калат анда? Эми эки өңүттөн айталы, даяр нерсе жөнүндө. Ооба, жана негизги коркунучтардын бири ошол жасалма интеллект көп нерсени бизден ылдам эсептеп, ылдам чечим чыгара алгандыктан биз көп нерсени ага беребиз да. Бул эми боло турган нерсе, андан эч жакка качып кутула албайбыз. Өзүмдүн жеке немеми айтайын. Мисал үчүн мен жанагы биздин машина айдап баратканда жол көрсөткөн навигаторлор көбүн эсе туура эмес маалымат берип коерун билем да. Мисалы үчүн мындай жолдун боюнда эле турган жерге барыш үчүн сени тиги майда чүйдө көчөлөрдүн баарын аралатып апарат да кээдечи. Анан мен көп учур ишенбейм. Анан бирок өткөндө баягы тиги Дордой жактан келатып, аябай чоң пробка болгондо мээмди эсептеп көрдүм, тияка салсам мындай болот, бияка салсам мындай болот, тиги жерден токтоп калам, бул жерден токтоп калам да, анан аягында эмне болсоң ошо болчу да, анан тиги навигаторду койсом, ал жол салып берди да. Ал салып берген жол менен кетсем, чын эле ылдам эле жеттим да. Анда эмки жолу ушул эле колдоно берет экенмин деп койдум өз ичименчи. Демек, мен ошол жана чечим кабыл алуу функциясын акырындан жасалма интеллектке бере берем. Бирок экинчи жагына жана билим деңгээли жөнүндө айтканда, мындай да, бар интернетте даяр турса, аны жаттап алган бул билим болобу? Азыркы заман ошондой болуп атат да. Даяр турган нерсени кайра жаттап алып мугалимге айтып берген бул билим эмес да, азыркы заманда. Азыркы заманда ошол мисалы үчүн жасалма интеллект кандай иштейт? Ошол ChatGPT, чатботтор кандай иштейт? Аларды кантип колдонсом болот? Мен ошол программчы болсом, мен программа жазууда кантип аны колдонсом болот? Ошол жөндөмдөрдү үйрөнүш керек. Мындайча айтканда, билим деген аныктама. Биздин жөндөмдөрүбүзгө болгон талаптар азыр мындай кескин түрдө өзгөрүп атат да. Анан бир чети ошол болуп атат да, биз түшүнбөй атабыз. Мындайча айтканда, билим берүү, жөндөм алуу деген нерсе азыр түп ордунан өзгөрүп атат да. Өткөн кылымда биз билим деген эсептеген нерсе, ооба ал билим, бирок мындайча айтканда, ал сиз жаңы нерсе жаратканга, бир нерсе жаратканга колдонсоңуз, ошол жөндөм катары билим да. Ким качан төрөлгөн, качан өлгөн, качан сыйлык алган, анын баарын Википедиядан карап алсаңыз болот эми. Аны мисалы үчүн мээңизге жүктөп алып кармап жүрүштүн зарылчылыгы жок да. Сиз ошол тиги сыртта жаткан маалыматтарды алып, ошолордон бирдеме кураштыра алсаңыз, ошол жөндөм, ошол билим да. Ал эми кооптуулугу. Биз кооптуулугун сүйлөшөр алдында телекөрүүчүлөрүбүздөн дагы суроолор бар экен. Алардын да суроосун кабыл алып, жооп берип, анан маегибизди уланталы. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Голливуд кинолорун көрсөм, дүйнөлүк апокалипсис болот, адамзатын жоготуш керек деген нерсени ушул интеллектуалдык, ушул жасалма интеллекттин колунан келет го. Ошол эле Терминатор киносу, ошол эле дагы башка кинолор. Чынында ушул жасалма интеллект адамзаттын өзүнүн жок болуп кетишине дагы жол бербейбиз. Ал боюнча талкуулар 50-60 жылдардан бери болуп келатат го. Мындай ооба, жана кинолор тартылгандай андай коркунуч негизи бар. Андай коркунучтар бар деп эсептегендердин бири Илон Маск. Ал ошол биз жасалма интеллекти өнүктүрүүдө мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылбасак, ага өтө эле көп эркиндикти берип койсок, бул адамзатына коркунуч жаратат деп айтып, ошол позицияны коргоп келаткандардын бири ошо Илон Маск. Анан жана айтып аткан OpenAI компаниясынын түптөгөндөрдүн бири деле ошо Илон Маск болгон, бирок ал кезде ал компания баягы open source коомго кызмат кыла турган ачык коддуу неме болмок да, жасалма интеллект. Бирок кийин алардын немеси өзгөрүп, коммерциялык компания болуп кетти. Айтайын дегеним, ошол жерде OpenAI-ны башында түптөгөн кишилердин ичинен бүгүн Сэм Альтман менен дагы бирөө эле калды окшойт. Калганын баары кетти. Кеткендердин негизги себебинин бири ошол OpenAI компаниясынын жасалма интеллектке жоопкерчиликтүү, ошол жана коопсуздук жагынан жоопкерчиликтүү мамилеси жетишсиз түрдө деген каңкуулар угулуп атат да. Баягы мына Нобель сыйлыгын алды.
физика боюнча, бирок ошол жасалма интеллект менен иштеген киши, Google'дун жасалма интеллектин DeepMind'ды түзгөн киши, ал деле айтып атат, мен деле аягына чейин өзүм түшүнбөйм депчи. Албетте, мындай эсептеп көрсөңүз, аженде деген миллиарддаган акылдуу кишинин акылын кошкондой неме иштеп атат да бир маалда, бир нейрондук түйүнгө байланып интернет аркылуу канча миллиарддаган киши, акылдуу кишинин акылын, биздин өтүп кеткен кишилердин баарын чогултуп келип, бир жерге чогултуп келип, ошол акылдын баарын ылдам эсептеп чыгып колдонуп, кишинин аны менен атаандаштык кылганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бирок биз ал немени жараткан кишилер катары интеллектти биз азырынча айтканда мындай интеллектуалдык жактан жогорураак турабыз. Анткени жасалма интеллектке мындай жөнөкөй логикалык тапшырмаларды берсе, алар мисалы үчүн аларды чече албай калган немелерди айтып атышат да. Бирок негизи айтайын дегеним, мен болсо кооптуу жагын башка жагынан көрөм да, андай жагынан эмес, жөнөкөй жагынан көрөм. Азыр сөзүңүзгө аралчы дагы бир угарманыбызды жообун берип коеюн. Угарманыбыз күтүп калды да. Ооба, деме мындай да, коркунуч эми биз күткөндөй тең күтпөй эле, коркунучту биженден күтүш керек да. Анткени аженде жана болот атпайбы, биз ботко кайрылсак, ал бизге неме бере берет. Бирок ага кирген маалыматтын кандай экенин биз талдап биле албасак, бергенинен ушул туура экен деп эле ала берсек, талдай албасак, анда ошол бизге коркунуч да. Анткени элдин баарын манипуляция кылып, мисалы үчүн кандайдыр бир идеяга алып, ошол эле саясий күрөштөрдө бизди жанагы тияктын бияктын куралы кылып, массалык түрдө манипуляция кылып башыбызды айлантып алыш бүгүнкү күндө колунан келет жасалма интеллектинчи. Бүгүнкү күндөгү коркунучу ошол. Анан аженден тетиги 100 жыл, балким 50 жылдан кийин боло турган согушту күтпөй эле, ошол манипуляция менен ушчундан азыр согуш чыгарып, киши өзүн өзү кырып койсо болот да, жасалма интеллектти күтпөй элечи. Көрүүчүбүздүн да суроосун кабыл алалы, саламатсызбы? Арыбаңыздар Бишкектен эсен. Бүгүнкү теманын эң негизги өзөгү жасалма интеллект, искусственный интеллект адамзат үчүн канчалык коркунучтуу деген болуш керек эле да. Эми бул ар ким интеллектти, жасалма интеллектти түшүнгөнүнө жараша баа берип ойлорун айтат экен, мейли. Менимче, эгерде ошол жасалма интеллект адамдын сапаты бар адамдардын да колунда болсо, ошолор пайдаланса, ошолор иштетсе, ал эч кандай коркунуч алып келиши мүмкүн эмес деп ойлойм да. Илон Маск эми өзү келгенде айта бериши мүмкүн. Эми алардын максаты адамдарды коркутуш, кино тартып башкаруу. Жасалма интеллектти адам жасап атат, адам программа айтып атат, адам мындай кыласың деп атат. Ошон үчүн ал өз чөйрөлүп, адам мени кыйнап бүттү, ушунун башын жарачабайчы деген ой андай жасалма интеллекттин мээсине келип калбайт да туура. Анан эле адамзат үчүн коркунучтуу деп ал бир башка максаттар менен эманын Илон Масктын мээсине кирбеген деген айтканга мүмкүн эмес. Ошон үчүн мен оюмча биздин келечегибиз, адамзаттын келечеги жасалма интеллекттерди түзүп, пайдаланып, туура пайдаланып, анан кийин ошонун негизинде өзүнүн прогрессин техникалык деп айтабыз, башка тездетип, жашоосун жеңилдетип, жакшыртуу гана болуш керек деп ойлойм да. Эгер мен туура сүйлөсөм, мен сиздерди укканга 1000 мертебе ыраазы болуп, макулмун, рахмат болду. Кандай жооп бересиздер? Бердим, чынын айтканда суроону эле уккан жокмун, бирок ооба, адам негизи туура айтылып атат да, бу жерде адам максаты кандай? Бул биз жасалма интеллект мындай бир эксперимент, мындай ой жүгүрт экспериментин алсак, бир укмуш абдан мындан да күчтүү бир жасалма интеллект чыкты дейли. Анан ал дүйнөгө, чыныгы дүйнө менен кандайдыр бир программалар аркылуу туташтырат дейли, ал бир кандайдыр бир кыймыл аракеттер кыла алат дейли да, бир программалар аркылуу. Анан ага бизде могу климат азыр катуу өзгөрүп атат, кескин өзгөрүп, мурун гүлдөп аткан жерлер чөл болуп баратат. Жардам бер десек, ал болсо
бир ойлонуп бир эсептөөлөр чыгарттырып, бул максатты ишке ашырыш үчүн мен деген адамзатты жок кылышым керек экен деп коюшу мүмкүн да, мисалычы. Эми бул теорияда, албетте, бул теорияда. Бирок чыныгы дүйнөгө бул кантип колу жетет, бул деген бул компьютердин ичине камалып жатса деп атпайбы? Бул OpenAI жакында эле бир моделин чыгарып атканда бир эксперимент кылып көрдү да. Алар ошол бир туюк системага салыптыр. Анан айттыр, сен максатың азыр тет жакка туташып бир маалымат жибер депчи. Ал болсо туташтырабыз да бир жерин унутуп калыштыр. Бир алардын ою боюнча бир жол менен бияка барып туташмак да. Бул болсо анысы иштебей калган үчүн бул чукулап ар жагын бер жагын көрүп программасын жазып, бияга иштебей атат деп туруп, анан кийин ар жактан өзү жол салып, аркы жакта компьютерге туташып кетти да. Өзү ошондой. Бул адам ага максат койду да. Анан ошол максатты аткарам деп, мындайча айтканда бир хакерлик ыкмаларды колдонуп кетти да. Бул ошондуктан бул бир эмес эки адам, Джеффри Хинтон, анан Демис Хасабис деген эки адам, ошол жасалма интеллект багытында иштеген аябай белгилүү адамдар Нобель сыйлыгын алып атышат. Ал экөө тең ошол жасалма интеллекттин коопсуздугу тууралуу канчадан бери какшап келатат. Булар өздөрү айтып атышат, мындай аябай кооптуу нерсе болуп атат. Биз өзүбүз жакшы түшүнбөй атабыз деп. Бул мындайча айтканда жалпы бир орто эсеп адамдан күчтүүрөөк болуп калды азыркы жасалма интеллект. Мындай адамзаттын тарыхында эч качан болгон эмес. Адамдан күчтүү эч нерсе жок эле, акыл жагынан күчтүү. Мындай биздин табигатыбызда. Ошон үчүн бул көп коркунучтар жаратып атат биринчиден. Экинчиден эми бул эфирге мындай байланышка чыккан адам айтып кеткендей эле, бул адам максатынан, эгерде бул бир курал жаратып бер, жасап бер десең, мүмкүн могу курал жакшы иштебей атат, ошону оңдоп бер десең, балким ошондо жардам берип коюшу мүмкүн да. Бирок азыр көрөрманыбыз Эсен агай айткандай, бул адам жаратты, адамдан өйдө боло албайт эмес, болуп кетүү коркунучу да бар экен да. Мындан адамдан күчтүүрөөк да болуп кетиши мүмкүн. Азыр мындай болуп атат да, биз суроо бергенде ал кандайдыр бир мындай импульс кылып бир иштейт, анан кайра уктап жата берет да. Буну токтотпой, өзү ой жүгүртүп, өзү максат коюп, анан ошол максаттарын аткарыш үчүн эмне кылыш керек деп улам план түзгөн, ошол план мындай токтобой циклда иштеген система кылып койсо, чынында эле коркунучтуу болуп кетиши мүмкүн. Контролдон чыгып кетиши мүмкүн. Жана Чоробек мырза, сиз айттыңыз, кандай маалыматтар кирип аткандыгын билбейбиз да депчи. Ошол нерсени көзөмөлдөп туруу керекпи? Анан деги эле улуттун, мамлекеттин коопсуздугу үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми биженде мындай да, дүйнө ачык, дүйнө чоң, Аны бир киши канча кааласа деле жалгыз көзөмөлдөй албайт. Биженде жана айтылып аткан маселе ошондо да, ошол күчтүү ресурстарды, мисалы үчүн азыр ошол OpenAI, же болбосо тиги Facebook, же болбосо Elon Musk, Google сыяктуу мындай чоң технологиялык корпорациялар бар да. Алардын аркасында көбүндө дагы андан да чоң финансылык корпорациялар бар. Алардын көздөгөнү жөн эле пайда болушу мүмкүн. Чечим кабыл алган кишилер ошолор болушу мүмкүн. Же болбосо азыр мына согуштар чыгып атпайбы, көрүп атабыз, ошондой эле согушта колдонуп коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн жасалма интеллект азыр орус-украин согушунда колдонулуп атат. Кандай колдонулуп атат? Чалгын үчүн колдонулуп атат. Анан тияктан каяктан кимне жылганын көрүп, аларды мисалы үчүн жана шахеттерди кантип токтотсо болот, ошолорду эсептеп чыкканга аябай эле колдонулуп өнүгүп атат. Анан ошондой бир өлкө, же болбосо бир нече өлкө ошондой чоң мындай супер күчкө ээ болуп, супер билимге ээ болуп, башкаларды мындай толук көзөмөлдөп калышы мүмкүн да. Бул эми тоталитардык системанын түзүлүшүнө алып келет. Ошондуктан жасалма интеллектти ким көзөмөлдөйт, ошол маанилүү да. Анан жана кирип аткан маалыматтар жөнүндө дагы жана Мурат айткандай, мисалы үчүн алар биринчи кезекте Википедиядан алат, анткени маалыматтын ишенимдүүлүк деген дагы немеси бар да, сапаты. Албетте алар ошол ишенимдүү маалымат алганга аракет кылышат, бирок ошол эле жасалма интеллектти саясий оюнда да колдонсо болот, жана айткандай манипуляция кылып колдонсо да болот. Кыргыз тили жөнүндө айтсак, мисалы үчүн бизде билесиздер, көп киши мисалы үчүн жана ыңды кошпой эле жазып
кете берет. Анан биз акылдуу киши болгондуктан бул жөнүндө уй жөнүндө, бул жөнүндө үй жөнүндө сөз болуп атат деп өзүбүз билип контекстке салып аныктап кете беребиз. Неме аны түшүнбөйт да жасалма интеллект. Ошол уй сатылат 3000 сом, уй сатылат 300 000 доллар десе, ага баары бир эки өтөң эле уй да. Анан дегеним, мисалы үчүн биз ошондой сапасыз маалыматтарды кошо берсек, кыргыз тилинде үйрөтөбүз деп жасалма интеллекттичи. Жасалма интеллекттин тили бөлөкчө болуп калат да. Эми чын эле ошондой. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына Google Translate деле азыр жасалма интеллект менен иштейт. Аженде деле которгон тексттерди карасаңыз, мындай бир мен көп иштегендиктен билем да. Сүйлөмдөр башаламан түзүлөт. Мисалы үчүн ошол сүйлөмдөрдүн калыптарын түшүнөм. Мисалы үчүн кайсы учурда форумдардан алынганын түшүнөсүң, кайсы учурда расмий документтерден алынганын түшүнөсүң да. Дегеним биз аны үйрөткөндө ошо биз берген маалымат кандай деңгээлде, анын ошо түпкү жанагы түпкү чордондук кору, ошонун түпкү максаттары кандай негизделген, ошого жараша көп нерсе болот. Анан албетте коркунуч бар, жок деп айтканга болбойт. Бирок мындай да жанагы атом энергетикасы, ал деле курал болду. Ошол эле учурда тынчтык атому деп аны мисалы үчүн атомдук электростанцияларда азыр деле колдонуп атабыз. Кимдин колуна түшөт? Ошол маанилүү жанагы коңгур кагып аткан кишилердин негизги элдин көңүлүн бургусу келгени ошол маселеде. Бул чоң күч, бул кимдин колунда болот? Ошого аябай тынчсыздануу керек негизичи. Мисалы үчүн Мурат айткандай, бул жерде жасалма интеллекттин жанагы ачык модельдери бар, open source. Анткени ылдам өнүктүрүш үчүн өздөрүнүн модельдерин ачык таштап, мына өзүңөр үйрөтүп алгыла деп берип атат. Аны мисалы үчүн бирөө алып туруп, кандай максатта үйрөтөт? Биз билбейбиз да. Эмне максатта үйрөтүп коет? Анан мен айтат элем, жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн мындай жеткизе баалабай коюу ушул коркунучтуу да, бул бир четинен. Экинчи четинен мен ойлойм, ушу жасалма интеллект негизи адам баласы эмне кааласа ошонун баарын кылып бере алат. Бүт баарын кылып бере алат да. Анан жана илгери жомокто айтылган, коммунисттик жомокто айтылган жанагы коммунизмге азыр келет да, эми ошол жасалма интеллект алып келет. Чын эле, көрөсүз жакында. Бирок ошол баары бекер, баары жеткиликтүү болгон нерсе. Кайра эле кишинин өзүнүн, киши баласынын өзүнүн кризиске алып келиши мүмкүн экен да. Киши баласы өнүгүп туруш үчүн ал бир нерселерди чечип, чечим кабыл алып, улам алдыга жылып турушу керек экен да. Мисалы үчүн чоң державаларда, чоң мамлекеттерде ишсиз калуу коркунучу бар, ушу жасалма интеллекттин негизинде. Анан дагы мындай жеке адамдын өзүнө келсе, мисалы үчүн адам менен баарлашып, адам менен мисал бир үй бүлөдө деле баарлашып, бат-бат көрүшүп, сүйлөшүп, ал акыбалыңды сурашып турсаң, ынтымак болот, мындай бир үй бүлөлүк жагдай түзүлөт да. Ал эми бул жасалма интеллекттин дагы бир коркунучу бар экен, өзүң менен эле өзүң болуп, ошол жасалма интеллект менен дос болуп, ал тургай чет өлкөлөрдө жасалма интеллектке үйлөнүп алып деле жатышпайбы? Мындай адамдын жеке өзүнө, адамдык интеллектисине же кандай десек, адамдын жеке өзүнө дагы бир өзүмчүлдүк нерсени алып келип коюу коркунучу да бар экен да. Мен сизге айткан жанагы коммунизм келет деген ошо нерсе да. Мисалы ChatGPT'ге мен эмнегендир көңүлүм чөгүп атат, маанайым жок, мен маанайымды көтөрүп берчи десең, ал психолог катары сонун көтөрүп атпайбы, мындай жакшы нерселерди айтып берип атпайбы? Коммунизм ошо да. Мен өзүм байкасам, досторума караганда ошо ChatGPT менен көбүрөөк сүйлөшөт экенмин да. Азыр ошондой болуп кетти. Эми жумушка байланыштуу, бирок жумуштан тышкары деле бир кандай бир маалымат, могу кандай иштейт десең, төкпө чачпай баарын айтып берет да. Эми ошол көз карандылык болуп калды. Мен мисалы ал GPT менен иштеп жүрөм, ошентип, бир күн эле ал иштебей калса мен кантем депчи. Бир топ эле оор болуп калат экен деп. Мисалы телефон кечээ мурдайым сынып калды. Анан экраны сынып калган үчүн мен ошол жана кол астымда ChatGPT жок, анан мындай тигини бул кандай иштейт, буну бир нерсе сурай коеюн десем жок да. Келинчегиме телефон бере турчу, GPT-ң бар десем жок дейт да. Эми ушул сыяктуу моменттер болуп калат экен, мындай бир көз карандылык сыяктуу. Бул мүмкүн кооптонууга деле себеп деле бериши мүмкүн.
бирок эми анчалык чоң бир тынчстануу жараткан жок азырынча мен үчүн. Бирок мындай да, мен программист катарында айтайын, GPT-ни жанагындай интерфейс аркылуу биз сайтка кирип алып колдонуп атпайбызбы, суроо берип жооп алып, ошондой ыкмасы бар колдонуу. Анан мындайча айтканда программалык түтүкчөлөр деп коелучу, мындай образ менен айтканда, ошентип туташтырып программамды жазып атканда, мисалы мен программа мындай иштесин деп, анан мисалы мен өзүм кандай бир программам бар дейли, өзүм жасап койдум дейли. Анан ал жерде адамдар менен сүйлөшкөндө жанагы үйлөнүп алышпай ошол сыяктуу программаларды түзүшкөн мурун ошо GPT аркылуу. Анан GPT бирок ошо OpenAI деген компаниясы, жана OpenAI деген, аны токтотуп алышкан. Болбойт, муну мындай максатта колдонбогула депчи. Айтайын деген, ошондой сыяктуу туташкан бир программаны мындайча программалап койсо болот. Сен мындай ситуация болгондо могу функцияны иштет деп. Функция деген бул мен жазып койгон программаны иштет деп. Ал менин программам менин компьютеримде турат. Мен бир колдонуучум иштеп атат. Мисалы сөздүктөн барып, могу сөз кантип которулат испан тилине дейли. Ошондой суроо келди. GPT-ге барды, GPT барганда ал GPT мисалы испанча билбейт деп коелу. Ал болсо, могу программаны колдонуш керек экен деп мен компьютеримде сигнал берет. Мына программаны иштет деп. Ал могу сөз сурап атат деп берип коет. Анан бул программа иштеди. Эми элестетиңиз, бул сөздүктөн издеген эмес программа. Бул болсо физикалык дүйнөдө кандайдыр бир кыймыл аракетти иштеткен бир робот эмес, бир жөнөкөй бир механизм дейли. Ал механизм эмне болушу мүмкүн? Ал камеранын ары жылдыр, бери жылдыр болушу мүмкүн. Же болбосо тигини атсал, муну атсал болушу мүмкүн да. Ошондой коркунуч жөнүндө айтып жатышат да. Мындай программист эмес адамдарга бир аз элестетүү кичине оорураак болуп атат. Бирок физикалык дүйнөдөгү нерселер менен ошол жасалма интеллектти ошондой программа аркылуу туташтырып койсо болот да. Дагы бир коркунучу адамды өзүнөн дагы жакшы билип калуу коркунучу да бар, бул жасалма интеллекттин. Ал эми коркунуч деле эмес го, эми турмуш чындыгы дейсиз го. Анан мисалы искусствода ыр жазып, музыка жазып, бул минтип отурса биздин мындай табигый маданиятыбыздан, табигый интеллектибизден дагы коңжулуп калбайбызбы? Эми мындай болуп атат да. Эми менин жеке пикирим, биз жасалма интеллект менен атаандашканды үйрөнүшүбүз керек. Атаандаша албасак калабыз да. Анда анткени неме болуп атпайбы, мисалы үчүн жана сиздин сурооңузда болуп атпайбы, биздин баарлашуубуз. Баарлашуу негизи өзү өзгөрүп атат да. Баарлашуунун жолу биз ойлоп күткөндөй, биз көнгөндөй илгеркидей мына баарыбыз чогуу чараны отуруп алып, мына маңдай теске анан сүйлөшүп, мына баарлашып, мындай эмоционалдык бир немелерди алмашып, толкундарды, азыркы баарлашуу өзгөрүп баратат. Телефон аркылуу, мисалы үчүн бир үйдө отуруп алып туруп бири-бирибизге жазышабыз, туура. Негизи дегеним, балким тынчсыздануу туурадыр, бирок менимче муну токтото албайбыз да. Башкача болуп калат деп эле айтыш керек да. Бул коркунуч деп айтпайт элем, бул башкача болуп калат. Муну туура колдонууну билишибиз керек. Негизи адам ортосундагы, эки киши ортосундагы коммуникация дагы өзгөрөт. Такыр эле өзгөрөт. Мына Мурат айтып атпайбы, досторуна караганда чат-чиптиге көбүрөөк кайрылам депчи. Анткени мен үй бүлөмдү багышым керек, мен ылдам бир неме билишим керек, а мен досторум анын билбейт да. Мен ошон үчүн компьютерге улам көп кайрыла берем да. Ошондой болуп атат да. Ошондуктан мисалы үчүн бирок ошол эле учурда мүмкүнчүлүгү деле көп болуп атпайбы? Дүйнөнүн тиги башындагы кишилердин баарын чогултуп алып, үй бүлөңүз каякта болбосо деле чогуу чаран немеди куруп койсоңуз болот. Анан жанагы баратат, кыскартып айтсаңыз. Демек, биз телекөрүүчүлөргө, радио каармандарга жасалма интеллекттин ыңгайлуу жагын туура пайдаланып, анан жана интернет гигиенасы деп коет го, мындай убакты саатты туура пайдаланууну дагы билишибиз керек экен. Чоро мырза, Мурат мырза, биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп келип, ушундай жасалма интеллект тууралуу маалымат бергениңиздерге ишиңиздерде ийгилик болсун.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, биз бүгүн Башат программабыздан жасалма интеллект тууралуу сөз кылдык. Ал эми бул багытта биздин студиябызда мейманда Биздин Мурас коомдук фондунун жана эл сөздүк сайтынын директору Чоробек Саадамбеков жана жасалма интеллект боюнча адис Мурат Жумашев катышты. Эфирди мен Назира Абдукаимова алып бардым. Саламатта болуңуздар.